Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеодо биз тартынчаак, уялчаак мекендештерибиз жөнүндө сүйлөйбүз. Тагыраак айтканда, орусча сүйлөгөндөн тартынган жана ошол тартынчаактыктан кантип арылуу жолдору жөнүндө сүйлөйбүз. Языковой барьер деп коет. Языковой барьер кыргызча которгондо барьер бул тоскоол или тосмо деген сыяктуу. Тилди үйрөнүүдө бул бир гана орус тилинде эмес, бул ар бир тилди үйрөнүүдө бир тосмо болот. Ал тосмодон өткөндөн кийин гана сүйлөп кетүү оңой жана жеңилдей сезилет. Жана бул тосмонун тил тосмосу деп койсо деле болот которгондо. Языковой барьердин келип чыгуу себеби. Эмне себептен бизде ошол языковой барьер кайдан пайда болду ал? Пайда болуу жолу бул биринчиси бул первый неудачный опыт деп коет, болушу мүмкүн. Мисалы бул дегени бир жолу же эки жолу болушу мүмкүн. Мурдагы тажрыйбада бир жерде орусча сүйлөгөндө туура эмес сүйлөп алганыңарда бирөө шылдың кылган. Же каткырып күлгөн же замечание берген, вот ушуну туура эмес айтып алдың дегендей кылганда силер катуу уялып калгансыңар, ошол языковой барьерге айланып кетет да, ошол тосмого. Ошол тосмодон өтүү керек. Экинчиси бул перфекционизм деп коет. Бул идеалдуулукка умтулуу, то есть мен дагы үйрөнүшүм керек, андан кийин сүйлөйм. Мен могу курсту окугандан кийин точно сүйлөйм. Бул ал курсту бүткөндөн кийин так, мону окугандан кийин точно сүйлөйм дегидей болуп, идеалдуулукка умтулуп жатып, ошол бар билимибизди колдонбойбуз дагы ушундан кийин гана сүйлөй алам дегендей кылып өзүбүзгө чек коюп койгондун артынан деле вот языковой барьер пайда болот. То есть тосмонун пайдалуу жолдоруну билдик. Эми өзүңөр аныктайсыңар, биринчисиби же экинчи себеппи? Аны өз алдынча аныктап алганыңардан кийин мен бул тил үйрөнүү жолун жөнөкөй күнүмдүк жашоодогу мисалдар менен түшүндүрүп кетейин. Мен тил үйрөнүүнү машина айдоону үйрөнгөн менен салыштырам. Түшүндүрүп кетейин. Мисалы, машина айдаганды үйрөнгөндөр, биздин арабыздан кээ бирлерибиз машина айдаганды билебиз, кээ бирлерибиз айдаганды билбейбиз, ар кандай. Машина айдаганды үйрөнүп, биринчи эмне кылабыз? Теориясын үйрөнөбүз. Машиненин, допустим, бул руль, это тормоз, бул ручник деп, мисалы үчүн поворотник, оңго бурулганда мындай кылганда, солго бурулганда мындай дегендей кылып биз биринчи эрежелерин үйрөнөбүз. Андан кийин жолдо жүрүү эрежелерин үйрөнөбүз. Светофордо мындай өзүнө алып жүрүү керек дегендей кылып жолдо жүрүү эрежелерин, белгилерди, дорожные знаки деп жол белгилерин үйрөнгөндөн кийин гана андан кийин рольго отурабыз. Эрежелерди үйрөнүп, машинеге отуруп уже практика башталып, айдап үйрөнүп баштаганда биринчи коркуу сезим башталат. Бирөөдү түртүп алсамчы дегенде мындай коркобуз. Айдап баштаганда ошол биз үйрөнгөн, китептен карап үйрөнгөндөрүбүздү эле башында унутуп калабыз. Допустим, бурулганда поворотникти жандырбай бурулуп, башында коркуу себеби толкундануу деген болот. Анан бара күнүнө бир аздан айдап атып, ошого көнүп, андан кийин профессиональный водитель, айдоочу катары кичине өзүбүзгө ишенип, өзүбүз айдап баштайбыз. Тил үйрөнүү деле ошондой. Биринчи теориясын үйрөндүк, окончание кайсыл жерде кандай болоорун үйрөндүк. Андан кийин практикага келип, бирөө менен сүйлөшкөнгө келгенде бизде жана коркуу сезим пайда болду. Туура эмес сүйлөп алсам эмне болот деген. Ошол коркуу сезимге биз жеңилип, машина айдаганды билебиз, бирок айдабайбыз. Себеби коркобуз дегендей да, вот. Кантип айдаганды билебиз, бирок айдабайбыз. И ушул коркуу сезимини жеңүү үчүн эң мыкты кеңеш деп ойлоймун, убагында өзүмө жардам берген кеңеш бул не думать о других, башкаларды ойлобоо. Как бывает, биз бир нерсени сүйлөөр кезде башкаларды ойлойбуз да. Бул мынтип ойлоп алса эмне болот? Бул уят кылса эмне болот? Дегендей эмес, башкаларды ойлобой, мен бул киши менен сүйлөшсөм, даже эгер ката сүйлөсөм деле, ал мага эмне пайдасын алып келет, эмне жардам берет.
Себеби биринчи, экинчи, үчүнчү, даже төртүнчү бирөө менен сүйлөшүү деле анча болбойт. Ага андан коркпош керек. Жанакы айткан эле машина айдагандай эле башында коркуу сезими болот, билгенибизди деле унутуп атып, бара такшалабыз да. Сүйлөгөндө деле ошондой. Башкаларды ойлобой, өзүңөрдү ойлошуңар керек. Биринчи сүйлөгөнүбүз, бирөө менен сүйлөгөнүбүз начар чыгышы мүмкүн, эч нерсе эмес. Экинчиси жакшыраак болот. Үчүнчүсүндө деле ката сүйлөп алышыңар мүмкүн. Төртүнчүсү деле. Бирок бешинчи, алтынчы жолку бирөө менен сүйлөшкөндө уже прорыв дейт, кичине мындай ийгилик, жылуулар дейби, ошол сыяктуу жакшы жыйынтыктар чыга баштайт. Андан кийин эң негизгиси катадан коркпош керек. Ката сүйлөп коюудан коркпош керек. Сүйлөбөй коюудан коркуш керек. Ошол катадан коркуп атып, мен ката сүйлөп алсамчы деп коркуп атып, өмүр бою сүйлөбөй өткөндөр бар. Мен ката сүйлөп андан көрө сүйлөбөй эле коеюнчу депчи. Бир-эки жолу ката сүйлөп андан кийин сүйлөп кеткен жакшы, анан ката сүйлөбөйм деп сүйлөбөй койгондон көрө, менимче. Экинчи кеңеш говорить простыми фразами дейт. Үйрөнүп баштагандан эле шумдук окумуш сүйлөп кетүү, орусча прям оюн кенен билдирүү деген ал болбойт. Бул жерде да жана мисалы үчүн жашоодон алган мисал катары түшүндүрсөк, бала сүйлөп баштаганда башында бир сөз менен, эки сөз менен сүйлөйт. Андан кийин бара оюн билдирип атып, бара жакшы сүйлөп калат. Ошол тил үйрөнүүдө деле жөнөкөй сөздөрдөн баштагыла. Сөзсүз мен шумдуктай жана кинодогудай же китептегидей оюмду билдирем эмес, азырынча жөнөкөйдөн татаалга карап жылуу керек. Бул жерде негизги сөз жылуу. Кээ бирлер ошол жөнөкөй сөз менен жүрө берет. Именно бул жөнөкөй сөздү кенен күнүмдүк жашоодо жооп берип, суроо берип үйрөндүкпү, андан кийин татаалыраак сөздөрдү үйрөнгөнгө аракет кылып, то есть татаалга карап жылуу. Ошол жерде калып калбастык. Так, үчүнчү кеңеш бул дагы эң сонун кеңештердин катарына кирет деп ойлойм. Признать свою ошибку. Катабызды моюнга алуу. Эгерде туура эмес сүйлөп алсак, андай болот сөзсүз. Бул киши деген адашат, туура эмес сүйлөп алсак, аны сразу моюнга алуу. Допустим, сүйлөп алгандан кийин эле бетибиз кызарып, анан үйгө барып уктабай коюп, мен ошол жерден уят болдум дегендин ордуна, ошол эле кезде туура эмес сүйлөп алдым, мен орусчаны жаңы үйрөнүп аткам, ошон үчүн туура эмес сүйлөп алдым деп койсоңор, жанакы шылдың кылуу деген деле болбойт. Баары түшүнүп кабыл алат да. Анан туура эмес сүйлөп алгандан кийин унчукпай койсоңор, жана шылдың кылууга мүмкүнчүлүк ачып берген болуп каласыңар. Туура эмес сүйлөгөндөн кийин туура эмес сүйлөп алдым деп киши моюнга, катасын өзүнүн моюнуна алганда, баары түшүнүү менен кабыл алат, менимче. Дагы эскертип кетүүчү нерсе, билимдүү, акылдуу инсан бирөөдүн катасын көргөндө шылдың кылбайт жана күлбөйт. Эгерде силердин бир ката сүйлөп койгонуңар, туура эмес сүйлөгөнүңөрдү угуп бирөө шылдың кылып күлүп атса, значит, ал ошол билимдүү инсандардын катарына кирбейт. Алардын катарына кирбеген кишилердин оюн силер укпашыңар керек жана алардан силер тартынбашыңар керек. Жана бул языковой барьер деп, тил тосмосу дейби же кандай түшүнсөңөр деле, бул жакшы жери деле бар. Эгерде сиз орус тилин үйрөнүп жатып, ошол языковой барьерди жеңгенге аракет кылып, ошол кеңештерди же өзүңөрдүн дагы бир ыкмаларды таап, ошол языковой барьерди жеңсеңер, тосмодон жеңип өтсөңөр, бул тосмо кайра силерди жолуктурбайт. Тосмону силер жолуктурбайсыңар. Бул деген эгерде орус тилди үйрөнгөндөн кийин силер китайский или английский, башка тилди үйрөнөйүн дегенде, ал барьер уже жок. Бир жолу жеңесиңер бул барьерди, экинчи, үчүнчүсүндө уже тил үйрөнүү жеңил болот. Себеби силер жолун билесиңер, ыкманы билесиңер, силер тартынбайсыңар. Тил үйрөнгөндө бирөөнү ойлобой, өзүбүздү ойлош керек экен. Жана коркуу сезимине жеңилбестен, коркуп, мен туура эмес сүйлөп алам деп коркуп жүрө берсеңер, ал көпкө созулушу мүмкүн. Бир-эки жолу уят болуп койсоңор деле мейли, зато кийинкисинде сүйлөй бергенде, андан кийин ал коркуу сезими, страх просто исчезает, коркуу сезими жок болуп кетет. 3-4 жолу сүйлөшкөндөн кийин аракет кылып.
Ошондой эле биздин каналда орус тилинде бат сүйлөп кетүү үчүн сиздерге жардам берүүчү ыкмалар жөнүндө айтылган, акценттен арылуу жөнүндө, орус тилин үйрөнүп жатканда сөздүк жаттоо ыкмалары жана орус тилин өз алдынча үйрөнүүгө жардам берген ыкмалар жөнүндө тартылган атайын видеолор бар. Ал видеолор менен да таанышып чыгыңыздар. Каналга жазылганды унутпайбыз. Лайк басып, колдоп туруңуздар. Сиздердин колдооңуздар биз үчүн аябай маанилүү. Ийгилик сиздерге.